Салам достор, байланышта Санчо Бей каналы. Бүгүн катталуучуларыбыздын биринин суранычы менен болгон окуядан алынып 2006-жылы тартылган Айбандар аттуу тасманы көрөбүз. Тасманы тарткан режиссердун айтымында окуя Казакстан аймагында болгон. Көрүүгө даяр болуп калсаңыздар баштай берели. Тасманын башында берилген маалымат боюнча атамекендик согуш башталып 1943-жылы кароосуз калган балдардын саны дээрлик 670 миңге чейин жеткен. Алардын көпчүлүгү жашы кичинекейлигине карабай кылмыш иштерине барышып, жада калса адам өлтүрүүгө чейин жетишип, аскер башчылар кылмышкер балдарды кандай кылып тарбиялайбыз деп бир чечимин издей башташат. Анда генерал Алексей Степановичтин оюна бир иш келип, ал өзүнүн кесиптештери менен бөлүшүп, 14 жаштан өйдө оор кылмыш жасаган балдарга атайын мектеп ачууну чечишет. Ал мектепке жетекчи кылып атайын подполковник Вишневский Антонду чакырышып, ага толук маалымат беришсе Антон дароо эле макулдугун берет. Ошол маалда кадр алмашып 1943-жылы азыркы Казакстан аймагын көрө баштайбыз. Ал жерде эшик араба менен 3-4 бала чогулуп алып кылмыш ишин башташкан. Прикурить не найдется? Какого хера? Алар тамак аш сакталган кампага келип, ал жердин күзөтчүсүн өлтүрүп, дароо эле тоноо ишин башташып, жыгачтан салынган үкөктөрдүн ичиндеги тамак аштарды атайын эшик арабага сала башташкан. Ошол маалда ал жерге тартип сакчылар жетип келсе, балдардын кээ бирлери качып, кээ биринин качканга мүмкүнчүлүгү дагы болбой, балдар жаш экендигине карабай тапанча көтөргөн адамдардан коркпой аларга кол сала башташат. Бирок кантсе да балдардын кээ бири окко очуп, тартип сакчыларынын дагы бирөөсүн өлтүргөнгө жетишип, арасынан Тяпа деген бала өлгөн тартип сакчынын тапанчасы менен экинчисин атып салат. Ошентип келгендердин арасынан Кот менен Тяпа колго түшүп, биз кайрадан Антонду көрө баштайбыз. Бул убакта ал берилген тапшырма боюнча мектепти ачып, ал жерге жумушчуларды чогулта баштаган. Антон ал жерге машыктыруучу болуп келген жумушчуларга тартипти түшүндүрүп, биз карай турган балдар 14-15 жашта. Бирок силер аларды бала деп эсептебегиле, алар адам катарынан чыгып калган айбандай эле болуп калган. Аларга артыңарды сала турган болсоңор, оңой эле силерди өлтүрүп коюшат. Анткени ал балдар үчүн чоңдордун эч кандай кадыр баркы жок. Биздин бир эле максатыбыз аларды тапшырмага даярдап машыктырышыбыз керек деп айтат. Бул убакта Алматыдагы шаардык түрмөнүн бөлмөлөрүнүн биринде жаш балдар олтурушкан. Арасында каарманыбыз Кот менен Тяпа дагы бар болчу. Түрмөгө атайын адамдар келип, Антон жетектеген мектепке балдарды чогултушуп, 14-15 жаштан улуу эмес томолой жетимдерди тандай башташат. Көрсө Антон жетектеген мектеп толугу менен жашыруун болгондуктан ал тууралуу эч кимге маалымат берилбей, ал жака алынган балдардын дагы туугандары жок болушу милдет кылынган. Анда Алматыдагы түрмөдө Кот менен Тяпа томолой жетим болгондуктан ошолорду алып кетишмек болот. Алар биринчи Котту чакырышып, ага тандоо коюшуп, сен кааласаң өмүр бою түрмөдө олтурсаң болот. Болбосо экинчи тандооң бар, силерге ылайыктанган атайын мектеп бар, ошол жерде машыгасың десе, Кот экинчисин тандоого туура келет. Бул убакта жаш балдар олтурган түрмөнүн бөлмөсүнө жашы улуу 2 баланы киргизип жиберишиптир. Алар кирип эле дароо ал жердеги балдарды чумарып жете башташып, бир кезде Кот кайтып келсе, аны дагы жөн койбой учурашпайсыңбы деп ага дагы сөз ыргытышат. Бирок бул сөздөр алардын акыркы сөздөрү экендигин өздөрү дагы түшүнбөй калышты окшойт. Бей! Мой О менен 10 миллион сом утуп ал. Жөн гана QR код аркылуу төлө. Акча которууларды жүрөт. О номеринин балансын толукта жана ар апта сайын ойнотууга катыш. Баш байге 10 миллион сом. Мой О тиркемесин дароо азыр жүктөп алып, утушка ээ бол. Анткени каарманыбыз алардын биринин мойнуна бычак такап, башкаларына ургула деп буйругун берип, тез эле 2 тең жок кылып коюшат. Ошентип арадан убакыт өтүп, мектепке ылайыктуу балдар тандалып, аларды унаа менен алып жөнөшкөн. Көрсө мектеп элдер жашаган аймактан алыс жайгашып, Чаканташ Зоолору тараптагы бийиктиктен орун алыптыр. Ал жака тандалгандар мыкаачы балдардын мыкаачылары болгондуктан башталганда эле кызы чуу менен башталып, биринчи күнү эле машыктыруучулар менен бир чөйчөк ысык суунун айынан мушташа башташат. Бир кезде Антон асмага мылтыгын атып мушташты токтотуп, балдарга катуу эскертип, силер буга чейин жаш балабыз деп жазасыз жүргөнсүңөр. Дагы бир ушундай кылык көрсөтө турган болсоңор, мектептен четтетебиз. Бул жерде тартип такыр башкача, мектептен четтеле турган болсоңор атууга кетесиңер деп катуу эскертет. Бул убакта унаа дагы бир жолу келип, акыркы 7 окуучуну алып келиптир. Кызыгы алардын арасында жашы 13кө дагы жете эле кичинекей Никита деген бала болот. Ошентип балдардын жаңы жерде жашоосу башталып, кээ бири өзүнүн кылыгын таштабай түнү уурулукка чыгып, үчөө топтолуп атайын кампага киришип, ал жактагы тамак аштарды жей башташат. Эртең менен тамактануу учурунда Кот жанында отурган Тяпага оюн салып, биз бул жерден качып кетүү жолун издешибиз керек. Джип менен Зоолордон басууну үйрөнүшүбүз керек экен деп машыга башташып, арадан бир ай өтүп балдарга мылтыктардын түзүлүшүн дагы үйрөтө башташкан. Анан дагы лыжа тебүүнү үйрөтүшүп, бирок балдар лыжа тебе албай эле кайра сындыра беришкендиктен, машыктыруучу Витя жини келип, силер лыжаны сындыра берип, менин аябай жиниме тиип жатасыңар. Силерди бир тарбиялап кот окшоймун деп тапанчасын кармаса, тескерисинче Кот Витяны коркутуп, дагы бир тапанчаңды кармай турган болсоң,
сенин өлүк денеңди табышат десе Витя эмне кылышын билбей кыймылдай албай туруп берет. Арадан убакыттын өтүшү менен кырсыктар дагы башталып, кээ бир балдар каза табышып, алардын биринчиси Матань зоодон жип менен чыгып бара жаткан кезде мен мындай зоолордон оңой эле чыга аламын. Мен үйдүн 5-кабатына чейин суу түшкөн түтүк менен эле чыгып кетчүмүн. Бул жибиңердин кереги жок деп жиптен өзүн чече коюп, ал жерден тайып кетип, жаардан кулап түшүп калып дароо эле каза табат. Кечинде болсо уктап жаткан балдардын арасынан череп ойгонуп, мен бул жактан качпасам болбойт деп, Кот менен Тяпа ага кайрылып жөн эле койсоң болмок, биз деле бул жактан качайын деп жатабыз. Бирок азырынча оңой жолун таба элекпиз, бул нерсени мерчемдеп кылбасаң болбойт десе, череп такыр эле оюнан кайтпай, түнү бардыгы уктап жаткан кезде качып жөнөйт. Эртеси балдардын бардыгы туруп машыгышып бычак атканды үйрөнүшүп, машыктыруучулар болсо Антонго келип балдардын бири жок болуп аткандыгы тууралуу кабар берет. Бирок алар черепти издеп деле убара болушкан жок. Анткени ал жак аябай эле суук болгондуктан качууга мүмкүн эмес болчу. Анан дагы каармандарыбыз жайгашкан жерден алыс эмес жерде күзөтчүлөр кайтарып турган. Айткандай эле кечинде күзөтчүлөр унаасы менен келип Антонду чакырып ага денени көрсөтүшүп, бул силерден качтыбы деген кезде биз черептин ок тийип өлгөн денесин көрөбүз. Окуяны Кот менен Тяпа да алыстан карап турушкан. Каармандарыбыз бош убагында башка кыларга иши жок болгондуктан кезек менен ырырдашып, арасынан бирөө гитара черткенди жакшы билчү. Ошол мезгилде алардын жанына Антон келип балдар менен сүйлөшүп калып, жыргаганымдан жылкычы болдумбу дегендей балдардын бул жолго жөн эле түшпөгөндүгүн билет. Көрсө аларды ата-энеси жакшы карашпай, баласы катары мээримдерин деле төгүшпөй. Кээ биринин ата-энеси ажырашып кетсе, кээ бири такыр эле атасы жок чоңоюп, апасынан жакшы тарбия көрбөй, алардын мыкаачылыкты гана үйрөнүшкөн болот. Ушундай эле тагдырга туш болгон Тяпанын окуясын угуп, Антон аябай эле башкача болуп кетет. Биз мындан соң Антон машыктыруучулардын бири Паша менен сүйлөшүп жаткандыгынан экөө тең буга чейин түрмөдө отургандыгын түшүнөбүз. Көрсө бул машыктыруучулар аскер кызматында жүрүп кандайдыр бир себептер менен түрмөгө олтуруп калышыптыр. Ошондуктан аларга дагы сунуш берилип, түрмөдө олтургандын ордуна балдарды машыктыргыла деп айтып, алар бардыгы макулдугун беришип, бул жакта кызмат өтөй башташат. Бул убакта балдар дагы деле чылымдан чегип коюшуп ырдап олтурушкан. Бир кезде алардын жанына Вова баш болгон балдардын тобу келип, дароо эле олтургандарга сайыла баштап, бирөөсүнүн чылымын алат дагы толугу менен эле Никитанын чөнтөгүнө салып коет. Анда гитара чертип жаткан бала Вова менен айтыша кетип, Вова аны менен мушташууга даярданып, Кот бул нерсени алыстан байкап калып, Вованын бутунан чалып алыстан жыгытат. Ал дароо эле эсин жоготкон кезде анын балдарына буйругун берип, мунуңарды алып кеткиле деп айтып, бир кезде ал жерге Паша келип калып, биз ансыз деле бийиктикте жүрөбүз го. Бул жакта жөн эле дем алыш деле кыйын, силер ага карап эле чылым чегип жатасыңар го. Бешиктен белиңер чыга элек жаман адаттарды кайдан үйрөндүңөр деп эле сүйлөнүп кетет. Ошентип арадан убакыт өтүп, каармандарыбызды ар кандай ыкмада машыктырышып, бир күнү унаага жүктөп алып, алардын бардыгын башка жакка алып жөнөшөт. Көрсө балдарга бул жолу парашют менен секирүүнү үйрөтөт экен. Башынан жаракат алган Вова айыгып чыккандан кийин гитара черткен баланы аябай жаман көзү менен карап, андан кантип өч алсам деп өз алдынча мерчемдеп жүргөн. Ошентип ал жерге келген каармандарыбызды дароо эле даярдашып, учакка салышып, учак бир нече километр көтөрүлгөндөн кийин балдарды биринин артынан бирин секирте баштайт. Ой, не успеет. Ошол убакта каармандарыбыздын биринин парашюту ачылбай түз эле жерге түшүп калып, алган жаракатынан дароо көз жумуп, анын жанына келгендер эмне болгондугун түшүнүшпөй, парашюттарды жыйнаган адам парашюттун ачылбай алгандыгы киши колдуу болгондугун айтып берет. Көрсө Вова гитара черткен баладан өч алуунун аракетин кылып ушул жолго барыптыр. Бул нерсени билген Антондун жини бул жолу аябай катуу келип, өлгөн бала тууралуу кабар берели десек, анын туугандары деле жок. Аны алыс эмес жерге көмүшүбүз керек. Аны өлтүргөн Вованы дагы жанына тирүүлөй көмүп салгыла. Калганы болсо арткага кайтсын деп каармандарыбызды кайрадан ал жерден алып кетишет. Биз мындан соң Антонго тапшырма берген аскер башчылары менен сүйлөшүп жаткандыгынан, каармандарыбызды эмне үчүн машыктырып жаткандыгын түшүнөбүз. Бул учур экинчи дүйнөлүк согуш учуру болгондуктан балдарды машыктырып согуш талаасына жөнөтүшүп, атайын тапшырма берип, немецтердин күйүүчү майлары топтолгон жерди жардыруу болот. Алар Антонго түшүндүрүп, балдардын кайда барып эмне кылыш керек экендигин айтып беришип, немецтердин батыш тарапта жайгашкан аскер бөлүгүнүн күйүүчү майлары топтолгон жерди картадан көрсөтүп, ага ийгилик каалап кылган кызматы үчүн ыраазычылык билдиришет. Бирок Антон уккан сөздөрүнөн балдар түз эле өлүмгө бара жаткандыгын толугу менен түшүнөт. Кандай болбосун ал буйрукту аткарууга туура келип, Котту чакырып алып, ага жагдайды айтып берип, Кот деле сөздү уккандан кийин, демек биз ал жактан кайтып келбейт экенбиз да деген жыйынтыгын чыгарат. Ал дароо эле Тяпага барып, биз эми чындап эле качпасак болбойт. Булар бизди согушка жөнөтүшөт экен, анан дагы эң биринчи биздин тайпа кетет деп жатышат. Биз учак менен бара турган болсок, учак конгон кезде качышыбыз керек. Ошого даярдангының деп Тяпага эскертип, каармандарыбыздын бардыгы укташып, эртеси күнү ойгонсо арасынан Калуга деген бала өзүн өзү өлтүрүп алыптыр. Ал көрсө колундагы тамырларын кесип, өлөр алдында кагазга баарыңарды урдум деген сөзүн жазып койгон болот. Ошентип тапшырманы аткарар күнү келип, биринчи тайпа
тайпаны учакка салышып аларды алыстарга алып жөнөшүп, учактын ичи аябайлы ысык болгондуктан балдардын бардыгы чечинип алышат. Бир кезде учак конуп каармандарыбызды башка учакка которо турган болушуп, Кот айткандай ошол учурда качалы деп, бирок ал жерде күзөтчүлөрдүн өтө эле көп экендигин байкашат. Эң кызыгы каармандарыбызды күтүп жаткандар аларды жаш бала деп ойлошкон эмес болчу. Ошондуктан учактан кичинекейли балдар түшүп келе жатса ооздору ачылып эмне болуп жаткандыгын түшүнбөй деле калышат. Куда? Кандай болбосун балдар башка учакка олтурушуп, андан ары дагы 8 саат жол жүрүшүп, бир кезде Тяпа жини келип Кот менен уруша баштайт. Мен буга чейин айткандай эле машыгып жүргөн мезгилде качып кетишибиз керек болчу. Эми азыр бизди кайтарып жүргөндөр өтө көп экен, качканга мүмкүнчүлүк деле болбой калды го. Булар болсо бизди түз эле өлүмгө түртүп жатышат. Эми бардыгыбыз ал жактан кайтып келбейбиз десе, Кот Тяпанын жинин токтотконго аракет кыла берет. Бул убакта балдарды түз эле өлүмгө жөнөткөн Антондун дагы уйкусу качып, такыр эле уктай албай жаткан. Мотать будет. Проверь трос. Перехватит. Каармандарыбыз көздөгөн жерине жеткенден кийин аларга атайын даярдалган кийимдерди кийип алышып, тартип боюнча эң биринчи Кот менен Тяпа секирсе, алардан кийин 10 секундтан кийин башкалары секиришмек. Бир кезде учкуч келип эшикти ачып, каармандарыбызды биринин артынан бирин секиртип, алар парашют менен түшүп жаткан жер азыркы Румыния аймагы болчу. Учакта балдар түгөнгөндөн кийин учкучтар дагы алардын түз эле өлүмгө кеткендигин толугу менен эле түшүнүп турушкан. Антон бул убакта дагы деле уктай албай Паша менен сүйлөшүп олтурган болчу. Көрсө алардын мерчими боюнча башынан эле эки каарманыбыз эң биринчи жерге түшүп, калганы асманда парашют менен түшүп келе жатып эле немецтерге жем болушмак экен. Айткандай эле Кот менен Тяпадан башкасы жерге жеткичейин деле көз жумушуп, алардын денесин көргөн немец аскерлери дагы чыдай албай, булардын бардыгы жаш балдар экен го. Деги бул согуш бизди эмнеге алып баратат деп ичтеринен сыздашат. Бул нерсени көрүп турган эки каарманыбыз тапшырманы аягына чейин чыгарышыбыз керек деп буга чейин чаттап калган картасы боюнча жүрүшүп, немецтердин жайгашкан жерин таап ал жакта жардыруу ишине киришишет. Даярдык боюнча каармандарыбыз аба алмаштыруучу түтүкчү менен киришип, ал жердеги ысытуучу бөлмөсүнө кирип жардырып жиберишмек болушат. Алар көздөгөнүнө эч кандай тоскоолдуксуз жарылуучу затты ырастап, аны күйгүзүп коюп чыгып бара жаткан жерден душмандар көрүп калып эле качып жөнөшөт. Бир кезде эле жарылуучу зат ишке кирип, каармандарыбыз ал жактан чыгып кеткенге жетишишип, экөө тең аман калып, максаттары ишке ашканына сүйүнүп эле кубана башташат. Катуу эмоцияга берилгенден экөө тең ал жердеги минаны байкашпай жарылып кетип, Тяпа бетинен жаракат алып, Коттун бир колу үзүлүп кеткен болот. Анда Кот Тяпага буйругун берип, эгер экөөбүз кете турган болсок эч жака жете албайбыз. Ошондуктан сен ылдый жака чуркаганыңдагы жардам таап келгениң. Мен бул жерде сени сөзсүз күтөмүн деп Тяпа жок дегендигине карабай аны жөнөтүп жиберип, шашып бара жаткан Тяпа бир кезде эле өйдө тараптан кар көчкү келе жаткандыгын байкайт. Ошол маалда эле кадр алмашып 2005-жылы бир аксакал киши 9-май күнү тоодо унаа менен келе жаткандыгын көрөбүз. Көрсө ал буга чейин биз көрүп жаткан кичинекей бала Тяпа экен. Бул убакта алар жаш кезинде машыккан жер музейге айланып, элдер ал жерге көргөнү келишип, Тяпа дагы акыркы 30 жылдан бери ал жерге 9-май күнү келип турууну адат кылып алат. Анткени акыркы окуядан бери Котту көрбөгөн каарманыбыз ал жерге келип эски күндөрүн эстеп, балким Кот тирүү болсо ошол жерге келип калабы деген үмүттө жүргөн. Айткандай эле ошол күнү тоонун боорунда чылым чегип олтурган кишини көрүп, анын Кот экендигин түшүнүп, Тяпа жүзүнүн ыйын токтото албай, аны көргөндүгүнө кубанып чуркап барып эле кучактап жиберет. Биз тасманын аягында эки каарманыбыз ошол жерде жаш кезинде кучакташып олтургандыгын көрөбүз. Достор, ушундай мүнөттөр менен бүгүнкү тасмабыз дагы аягына чыкты. Тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшыгырап, элибизде ар дайым тынчтык болуп, жаш өспүрүмдөрүбүз амандыкта чоңоюшсун.